Пайдубалы толук бүтүп, биринчи кабаттын дубалы тургузулуп жаткан бул имарат Нарындын Ири суу айылында мектеп катары курулууда. Аткарылган бул жумуштар 5 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Куруучулар учурда тынымсыз иштеп жатышыптыр. Себеби алар суук түшкөнгө чейин 2 кабаттуу имараттын дубалын толук тургузуп бүтүп, чатырын жаап калуулары керек. Бириле үмүтпен иштеп атабыз, бирок эки чоң бригада койгонбуз. Биринчи кирпичтин бригадалары өзүнчө, артында бетон анан башка жумуштар менен өзүнчө бригада, эки чоң бригада иштеп атат. Ушунда 20-25 бала. Балты болсо жакында эле мына улам текшерип, технадзор көчөгүнө эле автор чогуу-чаран келип кетишти. Улам жума сайын келип атышат, текшерип атышат, тийиштүү кагаздарын жазып берип атышат. Анан азырынча жакшы деген гана жакшы сапаттуу ураттыңар деген кагаздарын жазып атышат. Ал эми аяктоо алдында турган бул чакан имарат ФАП катары Ак айылында курулууда. Учурда курулуштун 80% жумуштары бүткөрүлүп, имараттын ички жумуштары аткарылып жатыптыр. 5 миллион сомго бүткөрүлүп жаткан бул ФАПты салуу зарылчылыгы буга чейин күч болгон. Себеби айылда калк саламаттыгы үчүн талаптагыдай имарат жок болуп, элеттик эмчилер эски жайларда баш байнек кылып, элдин саламаттыгына кам көрүшчү. Мындан улам 3 тараптуу каржылоо менен бул иш жүзөгө ашырылууда. ФАП болсо Аристин жана Нарын райондук өнүктүрүү фонду жана Чет Нур айыл аймагынын жергиликтүү бюджети тарабынан салынып жатат. Бүгүнкү күндө 70-80% бүтүп калды. График боюнча сентябрь айында колдонууга берилиш керек болчу. Убакыт жетишпегендиктен дагы кошумча убакыт берилди. Буюрса Чукул Аралда бүтөр алдында турат. Жогорудагы 2 айыл тутумуна кирген Чет Нур айыл аймагында мындан сырткары коомдук эс алуу жайларда толооңдоп түзүүдөн өткөрүлүүдө. Маселен, кароосуз калган Орто Нура сейил багы кайрадан калыбына келтирилип жатыптыр. Элдин зарылчылыгы аябай эле абдан эле чоң болчу. Анткени биздин оюн аянтча балдарыбыз бул жерде бир эле бала бакча бар. Ал жерге жалпы айылдын элинин балдары батпайт. Анан бул жер абдан эле керек болчу. Анан ушу балдар оюн аянтчасын ушул жерге курууга туура келди да. Учурда оңдоодон өтүп жаткан сейил бактын айланасындагы тосмосу жаңыртылып, эс алууга карата шарттар түзүлүүдө. Ал эми бул жумуштарды аткарууга карата жумшалган 3 миллион сомдон ашык каражат Нарын райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.